Арбаңыздар, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Бул негизи видео страйкбол ойногондорго жана кээ бир учурда аскерлерге да өтө пайдалуу болот. Бул мисалы үчүн ошо санарип түндө баягы түнкү көрүү системасынын иштегени. Бул система кытайлар аябай көп санда чыгарып жатышат. Түн ичинде ушундай кызыл мисалы инфракызыл фонарьдын же болбосо инфракызыл ошо кандай бир нур жардамы менен көргөн система. Бир жаман жерин таптык ошол жерден. Ошол система жакынкы объекттерге нуру катуу тийгендиктен ошолорду аябай катуу көрсөтөт экен, алыскы объекттерди кичине начар көрсөтүп баштайт экен да. Ошон үчүн муну ушундай салгылаштарга, түнкү салгылаштарга колдонуу бир аз маселе экен. Түнкү салгылаштарда жакынкы эле объекттерди аябай жакшы көрөсүңөр, алыскы объекттерди көрбөй каласыңар. Биринчиден, экинчиден 40 метр аралыктан сиздерди көрүшөт экен да. Мисалы үчүн жоолор ошо түнү карашса, эч бир мындай кандай аспапсыз сиз көрүнүп каласыз, анткени кызыл ушундай нур чачылып көрүнүп калат экен. Андан сырткары дагы ушуга машыгыш керек экен иштеген, анткени бир көзүңүз ушундай окулярды караса, экинчи көзүңүз караңгыга көнбөй калат экен, такыр көрбөй калат экен силер эчтекен. Албетте бул нерсе өзүнүн мындай иштөө убактысы ар кандай баалар болот. Эми баягы атайын системалар бар, аскердик, аякта жылуулук байкооч дагы, түнкү көрүү системасы дагы биргелештирилген. Андайлардын баалары $5000 болот. Эгерде бир гана ошол түнкү көрүүнү карасак, ал 40 000 сомдун тегереги болуп калат баасы. Эгерде мисалы үчүн ошо атайын аскердик жылуулук байкооч системаларын карасак, алардын баасы кеминде дегенде $2500 да. Түнкү толук көрүүчү системаны карасак, анын баасы божомолдоп барганы менен бир $1500 $2500 чейин барып калат экен. Кытайдыкы азыр жасап атышкандары бул болсо $30-50 ченелип калат экен, бирок алардын ошо чектөөлөрү бар да, ушундай. Албетте алыстан мисалы үчүн силер тарапты караган нур ушинтип көрүнүп калат түндө. Ал эми ошо жакынкы аралыктагы объектилер аябай нур чачылгандан кийин бүт нурду өзүнө жутуп алып, аябай алыскы объекттерди караңгылатып салат экен. Ошон үчүн атайын системаларды, кымбатыраак системаларды армияга алыш керек экен да. Ушундай арзан системалар жарабайт экен, бирок машыкканга жарайт. Ошентип биз да оюн ойноп келдик. Түнкү оюнду таң аткача ойноп машыктык. Бир аз кичине ушундай ушул нерселерге жарамдуу нерсе экен да. Кантип иштеген көрүп атасыздар өзүңүздөр. Албетте YouTube'дун алгоритмине айтып коеюн бир сөз. This is just airsoft. It's not war. It's not a real graphic content. It's just a gameplay of airsoft game. YouTube үчүн дисклеймер айтып койдум. Бул деген бир гана ошол YouTube эрежелери муну курал деп эсептеши мүмкүн. Жок, бул нак курал эмес. Бул деген ушу страйкбол оюну албетте спорт деп эсептелинет. Жана аскердик машыгууларга тиешеси жок, бирок окшош, аябай жакындатылган. Албетте дагы да бул мындай мыкачылык же зомбулукту көрсөтпөгөн эле видео да. Бул жерде мындай адамдарды атуу эмес, бул бир гана спорт, мындай атышуулар чагылдырылган. Ушундай болуп салгылашып келдик. Таң атканда атышуулар ушундай болду. Албетте санариптик көп системалар, кичине оптикалык системаларга караганда сүрөттү бир аз жаманыраак берет. На 12. Ошол туугандар, эгерде YouTube'га ушундай контентти көбүрөөк киргизсең, блоктоп салат экен ошол видеону. Ошон үчүн дисклеймерлерди айтууга туура келет. Анткени YouTube ушуга аябай сезимтал экен. Ошол кандай ой пикирлериңер бар, бөлүшсөңүздөр болот. Кошумча маалымат керек болсо, видеонун астында ошол Airsoft'тун адресин жазып койгом, ссылкалар бар. Жарып жолундай иш кердик де сенин куралың. Бизнес банк
туда. О, от души.